Заман залқарлары. СССРдин эл артисти Болот Шамшиевдин бала чагы Бишкектин четиндеги Уртусай айылында өттү. Атасы белгилүү кыргыз акыны Төлөн Шамшиев болгон. Бала кезинен киного кызыккан талант орто мектепти аяктаган соң Кыргыз фильм киностудиясында үн режиссерунун жардамчысы болуп иштеген. 1959 жылы Бүткүл Союздук кинематография институтуна окууга өтүп, 1964 жылы аяктаган. Ошол студенттик жылдарында Чыңгыз Айтматовдун повести боюнча тартылган Аптап тасмасында роль жаратып, өзүн актер катары сынап көргөн. Дипломдук ишин Саякбай Каралаев тууралуу илимий негиздеги Манасчы тасмасы аркылуу көргөзгөн. Аталган фильм Германияда өткөн фестивалда баш байгени багындырган. Ал Чаван, Караш ашуусундагы атышуу, Ысык көлдүн кызгалдактары, Сүйүү жаңырыгы, Ак кеме, Адамдардын арасында, Эрте жазда келген турналар, Бөрү зындан, Снайперлер, Фудзиямага чыгуу фильмдерин тарткан. Алар авторга бир катар эл аралык сынактарда байгелүү орундарды алып келип турган. Өзгөчө 1975 жылы жарыкка чыккан Ак кеме тасмасы режиссерго гана эмес, Кыргыз СССРине ийгилик алып келген. Бул тасма бир жылдан кийин СССР мамлекеттик сыйлыгына татыган. Жалпысынан кино дүйнөсүнө 11 тасманы жарыкка алып чыккан. Ал бир эле кыргыз жана советтик кинонун эмес, дүйнөлүк маданияттын классиги дагы болуп калды. Болот Шамшиев 1990-94 жылдарда саясий аренада Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты катары шайланып, коомдук жана мамлекеттик иштерге аралашкан. 1998-99 жылдарда Мамлекеттик туризм жана спорт агенттигинин директору, Кыргызстандын Бириккен Араб Эмираттарындагы башкы консулу болуп иштеген. Кыргыз Республикасынын эл артисти, 2 даражадагы Манас ордени жана башка сыйлыктардын ээси Болот Шамшиев 2019 жылдын 21 декабрында 78 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Анын кайталангыс чыгармачылыгы улуттук аң сезим, гуманизм жана жогорку көркөмдүүлүгү менен түбөлүк эсте калат.